Жақында ғана мына оқушылық күндерге қайырылған біздің ағаларыбыз, эжелерибиз бүгін бізде қонақта. Ағып кеткен оқушылық қайығым деген бардығы сүйуққан жаш кездегі оқушылық күнді еске салған шығарманы жаңыдан атқарып, жалпы Қырғыз эстрадасына шаң қошқан ағабыз мен эжебиз бүгін бізде қонақта. Замир байкебиз жана Элла эжекебиз бүгүн бизге конокко келип калган учур огутмантаңыздар менен. Рахмат. Саламатсыздарбы? Маанай жакшы буюрса ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, азыр орозо убагы бардык кыргыз элинин бардык мусулмандарды орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Сиздерге да рахмат. Маанай тартуулап эртең менен эрте чакырып, чыгармачылардарды бетме-бет көрсөтүп, биздин чыгармаларыбызды элге жеткизген сиздерге рахмат. Чындыгында эле маанайды көтөрүппү, же болбосо уйкуну бузуппу? Эми уйкуну бузуп, чыгармачыл адам үчүн мисалы уйкуну бузабы, түнкү 4 болобу, түнкү 5 болобу, негизи чыгармачылык жоопкерчиликти караш керек. Мисалы мен кайсыл эфир болбосун, кайсыл жакка чакырбасын, ар дайым эрте даярданып келем, кечикпейин деп. Ошол себептен эртерээк туруп, бүгүн эртерээк даярданып келдик. Жакшы. Айтсаңыздар, негизи эле Элла эже чыгарманы аткарууда эмнеге басым жасайсыздар? Албетте эң биринчи Поп музыкасына же классикалык жанрда? сөзү музыкасына анткени ыр болгондон кийин укулуктуу болуш керек, кулакка жагымдуу болуш керек, жүрөккө жетиш үчүн сөзү маанилүү болуш керек деп экөөбүз ыр тандоодо бир топ эле талашабыз. Биздин жанр негизи фольклор, анан эстрада. Фольклор менен эстраданы алыштырабыз. Эми кыргыз болгондон кийин кыргыз ырлары кыргызчылыктанып тургандай болуш керек деп ойлойм да. Анан акыркы күндөр эле кичине мурун биз Чубак Сатаев атабыздын Курбулар деген чыгармасын ырдаганбыз. Анан кийин ал клип тартканда классташтарым катышпай калып, анан биз катышпай, сен классташтарың тартпай дегенден, анан кайра тартабыз дегенде, кайра эле эски ырга кайра тарткан болбойт деп, Бекбориев агабыздан окуучулук кайым деген чыгармасын алып жаңылап, ушу классташтарым демөөрү менен ушул чыгармага клип тарттык да. Кыргыз эстрадасында ушундай ырларды өз ийине жеткире ырдаган мыкты түгөйлөр десек да болот. Ал эми ушул түгөйлөрдүн балалык чагы кайда өттү болду экен? Жубайым айтсын. Меники түштүк жергесинде Ош областына караштуу Өзгөн районунун Кашкатерек айылынын мектебин бүтүргөм. Ошол жерде кичине экеним өзүмө аябай жүрөгүмө жакын. Ар бир өзүнүн туулуп өскөн жери ар кимдин өзүнө гүлзар дегендей. Чындыгында кайда жүрбөйүн, баары бир мындай эстегенде же бир теледен көрүп калганда, же бирөөлөрдөн угуп калганда ушундай жүрөгүм толкунданып кетет. Анткени кыз киши болгондон кийин да бир топ эле алыстап калат экенбиз. Мындай айтканда сөгүз ат башын болуп калды. Этим өзгөндүкө десем. Мен балалыгым болсо Ат Башы районунун Башкайын айылында өткөн. Балалыкка кайрылгың келет экен, топурак чаңды басып мотораңда ойногуң келсе, бирок кайрылып бара албайт экенсиң, ал жөн гана эскерүү, эстөө гана болуп калат экен. Ошол себептен биз балалыкка кайрылып, ушул окуучулук кайымга клип тартканда айылга барып, бир сыйра ностальгия болуп, анан ушул айылыбыздын үстүнөн өзүбүз окуган мектепти тарткан жоксуз, эми эски мектепти тартайын десең, ал кезден бузулуп, эскирип калыптыр, жаңы мектепти тарттык. Анан айылда жүргөндө, ушул клип тартып жүргөндө өзүнчө ностальгия болдук. Анткени себеби ар бир адам өзү ошол жерден айтат го, алыска жол айылдан башталат деп. Жана ар бир өзүнүн кадам таштаба деген арифти тааныган мектебин унуткусу келбейт экен, окуткан мугалимин көргүң келет экен. Бирок сен жүргөн кездегидей сезилбейт экен, бирок мүмкүн бизге ошондой сезилеби? Ошол себептен баары бир ошол мезгилге миң кайтып баргың келсе да, ал кез кайра кайтпайт экен. Жакшы. Жанагы окуучулук күндөр деген мыкты чыгарманы аткарууда уруксат алдыңыздарбы? Жана вариантыңыздарды сунуштадыңыздарбы? Сизге жактыбы, жакпадыбы? Бизде бул чыгарманы Бек агабыздан сурап алдык. Албетте, баягы ар бир жаратылып аткан чыгарма ар бир ырчы үчүн өзүнүн баласындай сезилет да. Анан жөн эле уруксат сурабай туруп ырдаган бул туура эмес. Анткени баягы сурап туруп ырдасаң өзүңдөй жүрөгүң ток болот. Биз сурап ырдадык, бирок ушуну сурап ырдап атканда биз кооптондук, кандай болуп калат. Эми биз көйнөк чапан кийгизип, жаңылан тонду кийгизип Кудайга жөнөттүк. Бирок анан кооптонот экенсиң, эми автор кандай сезет болот экен деп. Бирок аябай шундук ырдапсыңар, супер деген жок. Эми себеби автор катары Бек агабызды сыйлайбыз. Бек байкенин аткаруусунда баары эл көнүп калган, сиңип калган. Анан биз кыйраттык, биз сону ырдап салдык деген жокпуз. Кабыл алган адам эми өздөрү жакшы кайчы пикирлерин айтып атат, жакшы пикирлерин айтып атат. Анан ырчы катары биз 100% сонун деңгээлге жеткирдик деп айта албайбыз. Курбулар аттарыңыздар ошондой эле кайда кетти окуучулук күндөрүм деп атпайбы? Ушул эки чыгармаңыздар тең окуучулук күндөрдү сагынган бир күндөргө арналат десек болот да. Көбүнчө репертуарына ырларыңыздар ушулар жөнүндө. Эмне үчүн деген суроо туулат. Элада классташтарын сагынып 10 жылдыкка барайын деген бирок ошо Чубак Сатаев атабыздын Курбулар деген чыгармасындагы уулу Кубаныч Сатаев менен биз дос катары катышып жүрөбүз. Анан уулунан сурап ырдаганбыз. Биз дуэт ырдайбыз дегенде таң калган, дуэт болбойт го досум депбиз. Бирок
биз аракет кылып көрдүк, жаздык. Анан негедир эл жүрөгүнө биз эми муну 10 жылдык, 20 жылдык жолугушуу кездешүүлөргө жазганбыз. Анткени биз жеке эле ырчылыктан сырткарда жакшылык тойлордо эркелеп жүрөбүз, эрке бала катары. Анан жөн эле элдин сунушу катары 10 жылдык, 20 жылдыктарды буйрутмаларды алганда жазганбыз. Бирок биз жөн эле ырдап жүрүп анан кийин радио телеге берип, анан кийин ойдо жок жерден клип тартып калдык. Анан эл жүрөгүнөн орун алып кетти да. Анан муну деле Чубак Сатаев ата зубагына жеткирип койгон. Инине бул классикага айланып калган чыгармалар. Биз деле жанагы сыяктуу эле жөн гана жакшылап, жаңылап, музыкасын жасап туруп аткардык да. Көзгө жаш алдырчу ооба, көзгө жаш алдырчу мыкты чыгармалар. Бүгүнкү биздин темабыз айылым алтын бешигим. Бүгүн Кыргызстандагы айылдардын тарыхы тууралуу канчалык деңгээлде билет экенсиздер, сиздин үй бүлөнү бери сынайлы деп чечтик. Сиздерге логикалык сурообуз бар. Балким варианттарын айттырбай табышыңыздар мүмкүн. Бул область сиздерге тиешеси жок экен. Бириңиз дарындан, бириңиз ош тараптан. Андыктан Жалал Абад облусунда Бешикжон деген айылдын аталышы бар. Айыл бар. Эмне үчүн Бешикжон деп аталып калган? Өзүңүздөрдүн вариант барбы же варианттарды жаңырталыбы? Мен мисалы эми баягы баарыбыздын Кыргызстанда төрөлгөндөн кийин түштүк раматтылык Жаныбек Абдыков айткандай түштүк түндүк деп бөлүнбөй дүңдүң түштүк болуп жүрөбүз. Анан баарын элада көбүрөөк билсе керек, бирок мен Жалал Абад түндүк тарапка мисалы чыгармачылык менен гастроль менен көп барып жүрөбүз. Бешикжон деген айылды уккам. Мунун ошондо логикалык суроо катары Бешикжон дегенде мен ойлойм. Эмне үчүн Бешик окшош болуш керек. Ошол себептен Бешикжон деп айтылып калса керек да. Жакшы, сиздин вариантыңыз? Кошулам деп, Кошулам ооба. Анткени мен ошо бешикке жаткырдым. Биз 3 вариантын жаңырталы. Биринчи вариант Бешикжонго жакын жердеги тоо бар. Ал кадимки Бешикке абдан окшош, ошол үчүн Бешикжон деп аталат. Экинчи вариант Бешикте салынган баласы менен апасы ошол жерде үркүн учурунда баш калкалап жан баккан. Ошол баланын тукуму Бешикжонду байырлап калган экен. Бул легенда катары. Экинчи вариант, үчүнчү вариант Бешикжондо бешик жасагандар жашайт. Ошондон улам Бешикжон деп аталып калган. Менин вариантым ошо тоого окшош. Биринчи эле вариант алдыңыз. Туура жооп, кол чабуулар дейли, азаматсыз. Логикалык жактан жакшы экенсиздер.